Men uşu Kızart айылынын тургунумун. Мен ушу бууну өрмөк соогу менен алектенип кетем. Кичинекей кезимден эле 6-классынан баштап эле үйрөнүп, ушуну чоң апам үйрөткөн. Өзүм деле апам деле иштөө болчу, мен ушу боз үйдүн боолорун согуп келдим. Ошо эме тиги кичинекей кезимден бери эле. Андан кийин ушул жакта айылдагы боз үйлөрдүн баарына эле көп боз үйдүн боолорун соктум. Андан кийин азыр мындай кийин келиним кошо жардамдашып мындай сумкаларды жасап арткан эмелерден. Ушу мындай боз үйдүн боолорун согом, анан эмеде арачылоодо шырдакта кармай коюм, кышкысын, жайкысын согом, өрмөктү көбүнчөсүн. Боз үйдүн боолоруна беришет көбүнчө эле. Боз үйдүн боолорунун боолору, ошо боз үйдүн боолору булар. Бүт эле боз үйдү ушуларды буйртмаган заказдын боолору да ушуларды буйртмаган менен көбүнчө эле боз үйдүкүн согом. Боз үйдүн боосу согуп атканым. Анан ой түшүрүп терди сокко. Бул термес сокмо деп коет. Оюсун тигимтип санап, жипти терип алып согом. Мурикини бир 6 күндө бүтөм го. Кулачына жараша курасыңар да, Кулачына жараша курат. Мисалы күчтүү куруп атпайбы мындай? Ошону узунураак болсо узунураак кылабыз, Узунураак кылып, анан муну күчүктөп, анан могу жерден күчүктөп алабыз. Анан ошентип могу жип, эки жип тиги бөлүнүп атты, кайчылашкан жиптер. Анан кайчылашканын ортосуна мынтип аркак түшөт. Согулат. Ой түшүргөндө мынтип жипти санап, үстүнө кысыл жип түшүп чыкканда кара жиптен терип, анан ой түшүрүп согом. Буну болсо аркакты салып, өткө салып, анан жипти терип, ойга жараша санап